Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү темабыз Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасы. Сабакты мен Мамашева Айгүл Ташбалтаевна өтөм. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Жар куруп, жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көктү түн ала буурул жалын чыгат. Эл тынчып, журт кеңиген күнгер келип, күйөөлөп тынч өмүргө кызын берет. Толтуруп жер сагынган уулдарын, көл менен көздөн учкан кеме келип. Эл тынчып, журт кеңиген күнгер келип, анткени ар бир жандын күткөнү бар. Ашык жар, таныш тууган, иң агалар. Адамзат көзү барда көп байкалбай, жок болсо кайранай деп сагындырат. Бул жерде эн аталар, жаш карылар, түрлүү төс, түрлүү улуттун баарлыгы бар. Адамзат тирүү жүрсөң көңүл калбай, жок болсо аттең ай деп арман кылар. Эл түшсө, кеме токтойт аркан салып. Азоодой тизгин бербей албууттанып, бирөөлөр абаке бай, байке дешсе, бирөөлөр кулунум дейт, жашытамын. Кандай бейпил күндүн берекети, тууган жер түбү чалкар кең эмеспи? Ушинтип кайра жанат жакшылыкка, кичеги кайгызардын үмүт. Жөөлөр көп, аралачан, тейлер атчан. Ар таштан кубанычтын суулар аккан, турмуштун жарык шамдуу шаарын карай, келгендер сүйүнүштүү кетип жаткан. Көчкө окшоп саптар чулап тоону карап,
Жигиттер күлкүгө мас кетип барат. Баа чиркин турмуш канча мол болсо да ар дайым бир жеринен толбой калат. Күткөндөр тарай союлганда, аксакал бир чалкалды пристанда сүрдүгүп ташка тийген тулпарга окшоп жарыктып аяк шилтейп араң калат. Ким десең, бул карыя Миңбай ата. Көз салып эртели кеч батыш жакка, көп менен бул да кошо уулун күтөт. Күткөнү дайым чеки, дайым ката. Жеңишбек анын уулу Жеңишкебек. Жеңишке деп жакшы үмүт жеңиш тилеп, турмуштун жеңип чыккан күнүн арнап ат койгон баласына Жеңишбекти. Бир эмес, ымтын өчүп нечейин курдай, кур кайткан азыркыдай шордуу Миңбай, бирок да үмүт чиркин курч эмеспи? Тереңдеп оргуп чыгат, тим тура албай. Чалгайтпай энекелеп кээ кездерде, толтуруп ууз кымыз ак кесеге, ичкиндеп жүргүнчүгө тартуу кылып, жаш төгөт, кечигет деп уулум деген. Билгизбей атинеге кээ күндөрдө, токтоткун толкун уруп терең түндө, булардын кызы келет пароходко, ой жооруп, моңдуу кайтат нечен түргө. Баары бир азыркы бир Миңбай чалга. Кур үмүт, курч тийди бейим каары жанга. Уулу жок, бир адам жок пристанда. Бир гана жалкоо толкун тийген жагына. Дүйн өмүр уул бердиң, ала бердиң. Дүйн өмүр алоолонуп жана бердиң. Неге сен алыс кеткен сапарыңан, эриң жок, жайдакталып кайра келдиң. Дүйн өмүр энчи бердиң, үй жай бердиң. Күн көр деп бар керекти белендедиң. Неге сен ыраак кеткен сапарыңан, эскертип канатыңды кайра келдиң. Миңбай көпкө олтурду шуну ойлоп. Элестеп Жеңишбек алдында ойноп, ай жазган берериңби, аларыңбы, ким билсин деп өзүнчө күңктеп коет. Байлануу четте турган атын алып, бошобой болочокко кайраттанып, жап жалгыз адетинче кайра кетти, көңүлсүз күрөң атын камчыланып.
Арууга өз үйүнө дити барбай, үй бүлөм эмне дейт деп дагы кандай ат оозун чукул тартып бери бурду. Курдашы Курманбектин үйүн карайт. Курманбек эл кутманы 70 жашта. Кемпир 60-тан. Ушул жазда не бир алып уулдарды кайкалатат. Экөө тең тамашалап учурашса. Байчал салам айтат эшик ачып. Курманбек али калат бери басып, чай ичип бир аз мезгил өткөн кезде улууга улуу сүйлөйт жубаткансып. Эй Миңбай, кайратың жок, кем экенсиң? Күйүткө күйүп жүргөн эрте кечиң жалгызым, жалгызым деп арман кылып, жарабас башың кийип жер тиктешиң. Заманат бойго жетет айлап жылдап. Өзүңө эрлер канбайт тандап, кылдап. Эр жигит эрге аттанып алыс кетет. Окучуп, ат кошкуруп, туу кылкылдап. Соо болсо кайра келет күчүн сынап. Жок өлсө, ата журту кайгы кылат. Көмүлгөн боз топурак мүрзөсүнө жыл өтсө бир түп чынар өсүп чыгат. Ал эмес, ал тоо кетти дал өзүмөн. Канчекен уул ини өзгөсүнөн. Ошондон экөө кайтты жараланып, ошондо да жаш тамган жок бул көзүмөн. Тагдырга арман кылбайм, чексиз бактым. Мөмөсү соолуган жок карт бутактын 70-тен 80 жашка оогон кезде карагын мына мындай уул таптым. Замана керек десе муну да алсын. Журт коргоп, жарак кармап жоого барсын. Күттүрсүн, эр азамат сагындырсын, мыңдагы аз уйкулуу эн атасын. Дегенде Миңбай ата бешикти чат. Караса, аппак болгон уул жатат. Жеңишбек аты болсун Курмаке деп кубанып, кубаттанып көңүлүндө. Өмүрдүн кар болгон жок конгон кушу. 70 жаш жаштын алыс жолдогусу. Жеңишбек болсо болсун жеңиш күнү. Дал бүгүн өткөн жылдын май 9-у. Кайрылып үйгө барбай көлгө барат. Көл терең шарпылдаган долу толкун. Тереңден эмнени издеп, эмне табат. Жеңишбек жалгыз уулу, кайран бала. Жарокер ыман ысык эн атага ойгонбой көкпар аралаш уктап жатат. Күнбөздө Варшаванын бир жагында. Ал эми атенеге иркелим. Биздерге аба келип колун бербейт. Канчалык түзбөй күткөн менен калкылдап кемени кайра берди. Жеңишбек жеңиш тилеп курман болгон. Ок тийип маңдайын ара жолдон атама мен өлдү деп айта бар деп сөз айткан, көл толкуткан борушуган. Көл толкуйт, атасына белги берет. Антпесе кур толкундун нейси керек? Бирок да үмүт кургур кыйын тура. Атасы кайра кетет,
кайра келем. Кой ата, жолдош болго жок пайдага. Жол карап көл боюна атпайлаба. Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү жадырап келип турар жылы айлана. Ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк бүтүн ала бууру жалын чыгат. Уулунун согушта курман болгонун билсе да, жүрөгү сезгиси келбей, эл менен кошо келип, Курумүт менен көлдү тиктеп, күтүп, томсоргон Миңбайчал. Жүрөгөттөн өрттөнүп турса да кайратынан жазбай, ичинен күңгүрөнө дүйнө өмүр менен сүйлөшкөн карыя. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмуштан канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Бул саптарды кыргыз окурмандарынын көбү кыргыздын атактуу акыны Алып Осмоновго таандык экенин билет. Бул саптар кыргыз абышкасынын трагедиясы туурасында жазылган Жеңишбек аттуу чыгарманын прологу экендигин дагы бир жолу эске салып кетүүнү. Жеңишбек поэмасы кандуу согушта жалгыз уулу Жеңишбектен ажыраган Миңбай аттуу карыянын күйүттүү абалы, өксүбөс арманын баяндайт. Ал баласынын курман болгону тууралуу кара кагазга ынанбайт. Уулу өлдү деген кабарга моюн сунгусу келбейт. Жалгызын күнү түнү ал тургай ар бир эрмемде күтүп жашайт. Ошентип улуу ата мекендик согуш аяктап, жеңиш тартуулаган күндөр Кыргызстанга, анын ичинен көл өрөөнүнө да келет. Башкалар жоо жеңип кайткан жакындарын тосуп пристанга барса, Миңбай да Курумүткө азгырла кошо барып алат. Кеме кайра жоокерлерди тобуна алып келет. Кеме келген сайын Миңбайдын күткөн ордунан чыкпайт. Бир сапар чалдагы кеме тосуп, дагы Курумүткө алданат. Үйүнө баркандан саарканып, курдашы Курманбектикине кайрылат. Курманбек кан майданга 6 уулун атказганын, 6-оонун 2-өө гана жараланып кайтканынан кеп салып, Миңбайга кайрат айтат. Анан өзү 70 ашканда 60-тагы кемпир экөө эркек уулдуу болгонун сүйүнчү. Миңбай бешикте жаткан баланы көрүп, атын Жеңишбек коет. Ал Курманбектикинен аттанып, арба алгандай кайра көл жээгине барат. Айтор күйүттүү күтүүгө суугарылган күндөр менен тагдырлар. Жеңишбек Алыкулдун акындык өнөрүнүн туу чокусу. 1944 жылдын ноябрынан тарта Алып Осмоновдун чыгармачылыгы жемиштүү болуп, таш өргө кулаган. Ушул мезгилден тарта 5 жылга жетпеген убакыт ичинде акын кыргыз адабиятында кайталангыс орун тапкан көп сандаган ыр, поэма, пьесаларды жараткан. Анын ичинде биз сөз кылып жаткан Жеңишбек поэмасы бар. Чыгармага акыркы чекитти акын 1945 жылдын 13 декабрында көл жээгиндеги Койсары курортунда койгон. Күйүттүү күтүүнү баяндаган 150 абзац. Чыгармада кыймылдуу окуяларга караганда кейиштүү сезим туйгулар, лирикалык ой толгоолор, пейзаждык сүрөттөр көбүрөөк.
Дал ошол көмөкчү элементтер бар болгону 156 ыр сабынан турган поэманын жөнөкөй сюжетине кошумча жаңырык көмүскө тереңдик бергенсиң. 156 саптан турган Жеңишбек поэмасынын мазмунун эмоциялык жактан курч кылган, окурмандын ичин аңтарып, жүрөгүн сыздаткан, албетте баш каармандын аянычтуу абалы, өксөрбөс убайымы. Миңбай чалдын курман болгон уулун күтүп куру бара тартышы жан кейди. Согуш мезгилинен тынч күндөргө сарыккан көп трагедиянын бирин кескин сездирет. Далай кишинин башына түшкөн арман күйүттүн оорчулугу көпкө дейир өксөбөгөсүн таасын билдирет. Дүйн өмүр оол бердиң, бала бердиң. Дүйн өмүр ал оолонуп жана бердиң. Неге сен алыс кеткен сапарыңан? Эриң жок, жайдакталып кайра келдиң. Жеңишбек Алыкулдун чолпону башка чыгармачыл адамдарга таасирин тийгизген. Залкар кара сөзчү Ашым Жакыпбеков Жеңишбек Алыкулдун чолпону деген баасын берип, бул туурасында күндөлүгүнө жазып калтырган экен. Турмушта өкүнүп коюп, Жеңишбекти окуй кеттим. Жеңишбек Алыкулдун чолпону. Жеңишбекти окуп отурсаң, эрте жазда көл жээгиндеги атыржыкка мас болгондон да аша кетесиң. Жеңишбектей таттуу, ырахаттуу аба жок. Болсо да аз. Ошентип Жеңишбекти экранга чыгаргым келди. Бул багытта тажрыйбам жок болсо да бел байладым. Ким билет, эмне болорун. Эгер чебердин колуна түшсө, укмуш болор эле, деп жазган экен Т 1955 жылдары. Мен дагы бул багытта тажрыйбам жок болсо да Жеңишбек чыгармасын окуучуларымдын алдына көркөмдөп тартуулоого аракет кылдым. Эгер окуучуларым ушул чыгармадан таасирленсе, Т алыста калган, бизге тынчтык күндү алып келген жоокерлердин артында канчалаган кайгы муң, ый, көз жаш менен ушул күндөргө келгенибизди сезип, түшүнө билсе, Миңбай каарыянын кайгазабын көз алдына келтире алса, анда мен максатыма жеттим дээр элем. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат, саламатта болгула.